Эми мен үчүн эң оор суроо өзүң жөнүндө айтып бер деген суроо да. Манасты изилдөө керек. Чоочун бейтаныш оккупант, анан дагы бирөө эле билбейт, калгандары билиш керек. Мындай эле таштап эле эч нерсе менен алектенбей. Бирөө 90го чыгыптыр дейт. Атка мингенди үйрөнөм деп атат да. Чакырук деп атпам. Чакырук. Раз, два, три. 1, 2, 3. Такарса болот. Чапаңыз эри берсе жана ич аласыз. Так. Давай. Так. Саламатсыздар достор. Силер менен Кажы Кожо. Бул Кажы Кожонун биринчи видео подкасты. Анан бүгүнкү видео подкастта биз аябай таланттуу Кыргызстандагы эң эле жаратман жаштардын бири Нурболот Азаматов менен сөз кылалы дедик. Нурболот, салам. Саламатсызбы? Мен көп эле интервью берген, бирок мындай формалдуу эмес түрдө кызыктуу форматтагы интервьюга биринчи жолу чакырылып атам. Эми буюрса кызыктуу болот деп ишенем. Ушинтип столдун үстүнөн жылдырыш керек болуп калып атпайбы? Эки микрофон болсо жакшы болмок экен, бирок азыр неформалдуу түрдө ушундай шаардын атмосферасы менен чайдын үстүндө ошо сүйлөшүп калалы деп чечтик. Эми адегенде эле сага сөз узатайын, кечке кармап өзүң жөнүндө айтып берсең. Рахмат. Эми өзүм жөнүндө айта турган болсом, студентмин. Борбор Азиядагы Америка университетинде 2-нчи курс студентмин. Адам укугу факультетинде. Анан бош убакытта Facebook'та блогдор жазам. Мени баягы көпчүлүк ушул Facebook аркылуу тааныды. Facebook аркылуу окушат негизи. Анан кыргызча оңой деп долбоор баштап койгом. Майда чүйдө ушундай социалдык долбоорлорго волонтер катары катышып, эми баягы коомдо болуп аткан ар кандай социалдык программаларга активдүү катышканга аракет кылып турам. Эми кыскача айтканда ушул. Эми мен үчүн эң оор суроо өзүң жөнүндө айтып бер деген суроо да. Эмнеден баштасам, кайсы өзүмдү кантип мактасам деген сыяктуу ойлор болот. Анан эми кыскача ушундай. Мени баягы учурда студент, блогер деп да жүрүшөт эми тырмакчанын ичинде. Анан негизи блогер дегенде баягы адамдар мындай жөнөкөйрөөк нерселерди айтып ойлонуп кетет атпайбы? Ассоциациясы мындай жөн эле деген сыяктуу, ошон үчүн дагы болушу мүмкүн. Анан негизги багытым котормочулук. Азыр фриланс котормочумун. Котормочунун кызматын сунуштайм кыргыз тилине. Көп учурда баягы ушундай бир тенденция пайда болду. Кыргыз тилине котормочуга муктаж болгон деңгээлге келип калдык да. Бирок эми ушул котормочунун кызматын сунуштап атам. Аз Facebook жөнүндө айтып кеттиң, блогерчилик жөнүндө, анан ошо мага кызык болуп атат да. Facebook'та жазган постторуңду окуйм мен дагычы. Анан ойлоп коем. Өзү 18ге эле чыкты жакын арада депчи, анан мындай 19га чыгып калды. Вот, 19га чыгып калыпсың, анан мындай ой жүгүртүңдү карасам, багы башкача да. Мындай азыр маалыматтын кылымы болот атпайбы? Анан ошо маалыматтар көп да. Мен деле өзүм жана ар кандай развлекательный мындай видеолорго кирип кетем да. Тиги Facebook'тан видео вкладкасын недавно ачып коюшпады. Анан ошол жактан ар көркүнү көрө берем. Анан мындай мен дагы ой жүгүртүүм өзгөрүп, анан мен дагы мындай немете баштайм да. Багы деградировать этипчи, багы төмөндөй баштайм да. Анан ошо сен постторуң жазып көрүп калып атам, ал жакта аябай мындай олуттуу, мындай орба суруктуу жакшы посттор жазат экенсиң. Ошого суроо мындай. Кантип ушул маалыматтардын арасынан өзүңдү мындай тандап, талдап, кантип ушул абалга калып атасың? Ушул жөнүндө айтып койчу. Вообще сонун суроо берип салдыңыз. Негизи көп сурашат. Кичине эле кандай бир мындай аналитикалык ой жүгүртүү бар, критикалык ой жүгүртүү байкалат деп мындай комплимент айта беришет да, анан рахмат деп коем. Бул мен өзүмдү баягы өзүмө анализ жасасам, бул эмеден көз каранды экен да. Ой жүгүртүүнүн калыптанышы чөйрөдөн. Мен кээ бир адамдар бар, баягы өзүнүн жан дүйнөсүнө жакын адамдар менен сүйлөшөт, өзүнүн жан дүйнөсүнө жакын адамдар менен баарлашат, ошолор менен достошушат, ошолор менен мамиле күтүшөт да. Мен кичине өзүмө ушул жагынан эркиндик берем.
ар түрдүү көз караштагы менин оюма кошулбаган адамдар менен дагы мамиле күткөндү ушуга басым жасайм да. Менин чөйрөмдө ар түрлүү адамдар бар. Ошол эле консервативдүү ой жүгүрткөн, баягы аябай саясатка берилип кеткен, саясат тили сүйлөгөн балдар бар. Өтө креативдүү ой жүгүрткөн, менден дагы өткөн аналитикалык баягы ой жүгүртүү аябай күчтүү, дүйнөлүк саясатка прогноз жасаган, бизнеске прогноз жасаган сонун адамдар бар. Китеп окуган, адабиятты жеген балдар бар. Ушулардын баары менен мамиле түзүү кайсы бир деңгээлде таасир этет экен да. Бир жакшы сөз окудум жакында эле. Кайсы бир китептен окудум. Адам дейт, өзүнүн чөйрөсүндөгү 5 адамдын средний арифметикасы дейт да. Баягы ушундай бир жакшы сөз бар экен. Бир жакшы философтун айткан сөзү экен. Орточо өзүнүн чөйрөсүндө жүргөн 5 адамдын орточо арифметикалык баягы саны ушул кишиде чагылдырылып турат дейт да. Анан ушул нерсе мага аябай жакты. Балким ошондон го. Эми баягы китеп окуйбуз, ар кайсы нерселерди жасайбыз, бирок чөйрө дагы көбүрөөк роль ойнойт окшойт. Сен неме айтып атпайсың, мисалы, чөйрөмдү эч кимдай огородить этип, мындай чек койбойм деп атасың да. Анан ошо чек койбосоң анда араңда мындай аркы эркини сүйлөгөн, баягы кызыкчылыгы, кайсы бир ойтоону сүйлөгөн балдар деле болуп калышы ыктымал да. Анан ошо сеники кандай болуп калды? Ошол диапазондун ичиндегинин ортосу болуп калат да ошондо. Эме кытайлардынбы же еврейлердин бир жакшы макалы бар. Улица полон учителей дейт да. Көчө толо мугалим дейт да. То есть ар бир адамдын баягы жакшы жагын алганды үйрөнүшүбүз керек да. Эми маалымат көп, ар бир адамдын өзүнүн көз карашы бар. Анан аларды угуп берсең, чын эле алардын көз карашы кайсы бир деңгээлде бир таңууланышы мүмкүн да. Андай болбош үчүн ошол мамиле күтүп аткан адамдардын, мейли ал жакшы адам болсун, жаман адам болсун, бир баягы жакшы жактарын ала билиш керек. Керек болсо, мен өзүм үчүн мындай бир эреже бар. Адамдардын жаман жагынан да үлгү аласың да. Кантип? Мисалы үчүн карасаң, бир бала бир жакшы эмес кийинип алган. Мисалы үчүн бир көзгө жагымсыз да. Анан карайсың да, көрсө ушундай кийинбеш керек турбайбы деп өзүңө бир позитивдүү жыйынтык чыгарып, анан ошондон сабак ала бересиң. Өзүмө кийинбеш керек турбайбы деп жатпайсың менен. Баягы албетте бул сенин реалдуулугуң болуп атпайбы? Бирок кантип ошону аныктайсың? Ошол дагы сенин баягы кандай десем, менин бир дос балам бар болчу, жазуучучу, ал айтып калчу да, баягы кантип сен сокур кишиге ак түстү далилдеп бере аласың деп атат да. Анан бул жерде дагы жакшы жаман дегенди дагы ошо айырмалаганда, бул сага жакшы болгон нерсе бирөөгө жаман болуп калышы ыкмал да. Вот ушундай экен. Бул мындай кыйрытма болду, бирок мындай бардык эле жерде неме жок болуш керек деп ойлоп атам да, менин оюмчачы. Баягы оң сол деген сыяктуучу. Кээде мага сезилет мындай, дүйнөнүн бир кандайдыр бир закондору бар деген сыяктуучу, бирок кээде жана плюрализм идеялары дагы мындай таасир берип кетет да. Анан ошо сен кантип аныктайсың? Туура айттыңыз. Кийиниш керек болуп калат. Мисалы, эмне үчүн окуш керек? Эмне үчүн сен белгилүү түрдө алып жүрүшүң керек өзүңдү? Дүйнөдө абсолюттук чындык жок деген сонун сөз бар да. Кимдин сөзү эстен чыгып атат? Мен мугалимдерден уккам бул сөздү. Кыргыз тили адабиятынан берген эжейимен уккам да, көп айтат эле ошол сөздү. Дүйнөдө абсолюттук чындык жок. Чындап эле баягы ар бир адамдын өзүнүн реалиясы бар да баягы. Анан сиз айтып аткан нерсе кантип аныкталат? Бул адамдын жеке баалуулуктарынан келип чыгат болуш керек. Ар бир адамдын өзүнүн баалуулуктары бар да, ар бир адамдын өзүнүн дүйнө таанымы бар. Анан ошонун негизинде анан эмне жакшы, эмне жаман, эмнеге муну кылыш керек, эмнеге муну кылбаш керек, ал өзү баягы аң сезимдин деңгээлинде калыптана баштайт болуш керек деп ойлойм да. Дүйнөгө болгон көз караш адамдын ошол баалуулуктарынын негизинде калыптанат десек туура болот. Ушул тезис туура болду окшойт. Орсулордон эми алыс кетпейли, баягы орсулорго дебечи. Келгиле Азамат A few moments later. Айтмакчы, сени бар эле баягы Азамат деп алат экен да. Эмне себептен андай болуп калат? Мен дагы жаңы таанышканда Азамат деп эле сүйлөп жүрдүм да. Билбейм, мен ушу бара ушул акыркы 1-2 жылда Нурболот деген атым бир аз өчүп баратат да.
Баары эле азамат дейт. Балким көп таралган белгилүү ат болгон үчүн анан жаттап калгандык бат жатталат болуш керек. Ушул Нурболот дегенге караганда азамат көбүрөөк жатталат окшойт. Анан мен азамат деп алышкан. Анан мен башында оңдоп койчумун. Кийин оңдобой деле калдым. Азамат бойдон деле баягы үзүлүп калдыбы? Баягы азамат бойдон баягы расмий макалаларда деле интервью бергенде деле азамат бойдон кетип калган учурлар бар. Мени көбү телефондоруна азамат деп сактап алган да. Анан мен таарынбайм деле. Баягы бул мага тескерисинче баягы стимул. Атаңдын атын алып жүрөсүң да. Атаңдын атын булгабаш керек деген мындан дагы бир жакшы тыянак чыгарып алган. Анан айтса айта берсин. Азамат жакшы жүр дейт, макул, атама салам айтып коем деп коем. Андан эч нерсе деле бул мен үчүн баягы көнүмүш эле нерсе болуп калды да. Тиги азыркы учурда бардык балдардын көп эле мүмкүн негизи эле угуп калам. Баягы чет жактарга кетиш керек, баягы болбойт, анан өсө албайт депчи. Мүмкүн ал адамдар деле баягы финансылык жагынан бир абалга жараша неметип аткандыр, бирок карап отурсам финансыга финансысы бар адамдар деле баягы ушундай сөздөрдү айтып калат да. Ошого болгон көз карашың кандай? Жакшы суроо болду. Бул жаштардын арасында негизи талаштуу бир аргументативдүү талаштуу пикирлердин бирөөсү да. Четке кетиш керекпи же калыш керекпи деген бир эки жаат болуп эле аябай айтышып берген жаштар пайда болду. Эми ар бир адамдын баягы жогоруда айтып өткөндөй ар бир адамдын жеке баалуулуктарына таянуу менен приоритеттерин аныктап, кимисине кайсынысы приоритеттүү көрүнсө ошону тандашы керек. Анан азыр мындай тенденция пайда болду. Сөзсүз түрдө четке кетиш керек. Четке кеткен адам ийгиликтүү депчи. Кайсы бир деңгээлде бул чындык. Эми чет өлкөгө чыкканда адам баягы өзүнүн потенциалын толук деңгээлде ишке ашыра алат. Өзүнүн баягы толук самореализация дейбиз го, ошол нерсе баягы толук ишке ашышы мүмкүн кайсы бир деңгээлде. Билим берүү тармагында болобу, балким мисалы үчүн искусствого кызыккан адам ошол искусствону тереңден үйрөткөн бир тармак бир өлкөгө барса, жакшы билим алып келиши мүмкүн да. Мисалы үчүн Жапон маданиятына кызыккан киши бул жакта тургандан көрө баягы Японияга барса, тереңирээк билим алат, ошол тармактын адиси болуп чыгышы мүмкүн деген ойду айткым келип атат да. Анан бирок сөзсүз түрдө кетиш керек, Кыргызстандын келечеги жок деген сыяктуу баягы өтө радикалдуу чакырыктарга мен кошула бербейм. Дүйнөнү тааныш керек, баягы атың барда эл тааны, атаң барда жер тааны деп атпайбызбы? Саякатташ керек. Мен ага ачыкмын, мен ал пикир үчүнчү. Баргыла, билим алгыла, тажрыйба топтоп, баягы личностный рост, жеке өнүгүү болушу керек да. Бирок мекенди жээрбеш керек. Болду, бүттү депчи. Анткени бул тамырыбыз ушул жерде да. Биздин тамырыбыз ушул жерде. Акыр баары бир күнү жок болгондо ушул жерге келип коюлабыз. Туурабы? Баягы биз бул жерге, бул биздин өзөгүбүз да бул жерчи. Анан такыр эле мекенди чанып, баягы өтө бир мындай экстремисттик, ушундай бир маанайдагы экстремисттик эмес, радикалдык маанайдагы балдардын оюна көп кошула бербейм. Мекенди жээрбеш керек. Мекенди сыйлаш керек. Анан үмүт үзбөш керек. Сөзсүз түрдө биз кайсы бир деңгээлде өз жолубузду таап келаткан мамлекетпиз. Балким жай болуп аткандыр, балким баягы баар ойдогудай болбой аткандыр. Бирок биз акырын өз жолубуз менен ошол туура алга баратабыз. Анан эч качан баягы үмүт үзбөй, жамандап салбай, жок деп мындай иренжип салбай, жакшыга умтула беришибиз керек биз дагычы. Анан баары канча мен Америкага барам, Европага барам деп кыйын болбо. Мекен деген бул башка нерсе. Мекен деген бул адамдын баягы фундаменталдуу негиздеринин бири да. Мекени жок канча адам жүрөт, туурабы? Анан мекенден өзүңдүн келечегиңди, өзүңдүн максаттарыңды, өзүңдүн кыялдарыңды мекенден бөлүп өзүнчө карабаш керек. Мекен менен сенин жеке жашооң кайсы бир деңгээлде кичине бир байланышта тескерисинчечи. Ажыратып карабаш керек. Мекен менен сен киндиктешсиң да, туташсың да, өзөгүң бир да. Мекен бул сенин тамырың. Ошондуктан андан ажырабаш керек, аны жээрбеш керек. Мекенди жоготуп алуудан, мекенсиз калуудан сактасын да Кудай. Жакшы айтып атасың, ачык болуш керек деп, анан баягы кандай болгон күндө дагы азыркы учурда биз көп тараптуу
баягы влияние деп коебуз го, көп тараптуу ар кандай таасирлердин негизинде турабыз. Бир чети бул ислам дүйнөсү, бир чети бул маалымат дүйнөсү, баягы информационный технологиялар дүйнөсүндө өнүгүп жатат. Бир четинен орус дүйнөсү дегендейчи, бир четинен Кытай дүйнөсү келатат. Жана Кытай тилин үйрөтүп, Кытай правительствосу деле өзүнүн, Кытай өкмөтү деле баягы өзүнүн тышкы саясатын деле жүргүзүп жатат окшойт да, биздин Кыргызстанда делечи, менин оюмча. Баягы Кытай тилинин курсу ачылып атат, анын үстүнө Кытайдын экономикасы өсүп атат азыркы учурдачы. Анан эми экономикасы өнүккөн биздин соседибиз бул өтө бир чоң нерсе да. Анан ушул учурда баягы еврейлер жөнүндө айтканды аябай жакшы көрөм да подкасттачы. Еврейлердин тили бир моментте жоголуп кеткен да, баягы христиандык кайсы бир религия, жалпы эле айтайын, диний бир куугунтуктардын негизинде, кайсы бир баягы көз караштардын негизинде еврейлерге мындай терс мамиле кылып калышты да. Анан бир убакта жоголуп кеткен тили дагычы. Анан азыркы учурда карасак, Израиль деп атабыз, ал жак аябай өнүгүп, бир кандайдыр бир деңгээлде өзүлөрүнүн аң сезимин курганга бир болду да. Бир чети мага деле жагат мындай жанагындай ачык болгончу. Данияр мырза менен өткөндө подкасттан сүйлөшкөнбүз. Данияр мырза айтып атат, жасалма нерселер жакпайт дейт да. То есть жасап неметкен бул дагы мага деле көп жага бербейт да, жасаган нерселерчи. Бирок кандайдыр бир деңгээлде кыргыз тилде сүйлөгөн адамдар же болбосо сүйлөбөсө деле кыргыз жеринде жашаган адамдар, алар бири-бири менен бир кайсы бир деңгээлде чоңураак байланыштуу да, дүйнө жүзүндөгү элдерин алып карагандачы. Анан ушундай бир көз караштын мааниси барбы, эгер сен ачык болсоң да? Ар бир адам тандоосу бар. Бирок мен бул Кыргызстанда калып жашагым келип атат да. Кыргызстанда жашаган адам бул экономиканын, Кыргызстандын экономикасын жылдыруучу дагы фактор болуп саналат да. Вот. Анан баягы кичине радикалдуу көз караштарга кандай карайсың? Мисалы, кичине националдык бир нерселерди сүйлөйлү дегенчи. Мисалы, шарттуу түрдө баягы биздин баалуулугубуз болуп жүргөн ар кандай тил болобу, маданият болобу, ошолорду өнүктүрүп, баягы өзүң деле ушул сферада жүрөсүң, мен баягы билбеген адам сыяктуу сурап калып атпаймынбы? Бирок ушул жөнүндө жалпылап айта кетсең, сен дагы бир өзүңдүн оюңду уккан кызык болуп атат да. Бул эми саат бою сааттап талкуулай бере турган нерсе да. Бул тууралуу талаштуу пикирлер бар, бирок жалпылап карай турган болсок, биз баягы Айтматов айткан ааламдашуу деген жөнүндө сөз кылып атабыз да азырчы. Айтматов айтат, биз дейт 21-кылымда ааламдашуу доорунда бир бурчка тыгылып алып өзүбүздүн улуттук көйгөйлөрүбүз менен жашай бербешибиз керек дейт. Биз сөзсүз түрдө дүйнө менен интеграция болуп, маданий экономикалык алакаларды куруп, бир кеңей дүйнөгө ачылышыбыз керек деген фактор бар. Бирок бул такыр эле улуттук нерселерди жокко чыгарып салуу дегендек эмес. Ачылдык деп эле бүттү өзүбүздүкүн таанып салуу эмес да. Бул биздин өзөктө кармап турган нерсе, тамырыбыз. Андан эч качан алыстабашыбыз керек. Ал биздин негиз бойдон турушу керек. Биз кыргыз тилин кыргызча сүйлөйбүзбү же сүйлөбөй эле коелу деген оюбузга да келбеш керек. Биз кыргызча сүйлөшүбүз керек. Ал биз андай суроо жаралбашы керек да. Мен манжамды кесип салайынбы же? Мына азыркы учурда деген ар кайсы жаңылык агенттиктери деле баягы Кыргызстанда көптөгөн ар түрдүү организациялар иштешет да. Ар бир организациянын өзүнүн кызыкчылыгы бар. Анан азыркы учурда баягы популярдуу болуп атпайбы, плюралдуулук деген нерсечи. Анан ошол себептен көбүнчө адамдар кичине маргинал сыяктуу болуп калып атат да. Ошо анан кантип ошол адамдар билишет да, бул тилде эмне үчүн сүйлөш керек экенчи. Алардын эки ою болуп калып атат да, ошо. Ушунда кысып айта кетесиңби, кененирээк? Негизи эмнеге билиш керек? То есть эмнеге ой жаралбаш керек, Неге бул деген баягы улут экенин аныктап турган идентификациябыз да.
биз мындан алыстап кетпешибиз керек. Биз тилди чаңган күнү, биз өзүбүздүн тамырдан алыстаган күнү биз улут катары жок болуп кетебиз. Улут катары жок болуп кетебиз. Баягы Карл Маркстын жакшы сөзү бар. Улуттун тилин чоочун бейтааныш, оккупант, анан дагы бирөө эле билбейт, калгандары билиш керек деген бир жакшы сөз бар эмеспи? Ошол сыяктуу биз бул баягы улуттук баалуулуктарыбыз, бул биздин жан дүйнөбүздүн, бул биздин баягы адамдык турпатыбыздын ажырагыс бөлүгү катары ал жашашы керек. Жашашы керек. Ошол эле учурда биз заманбап дүйнөнүн агымы менен агып, башка тилдерди үйрөнүп, башка маданияттарды өздөштүрүп, башка бир дүйнөгө кучагыбызды ачып берсек неге болбосун? Бул ошонун заманы азырчы. Мына пандемия көрсөттү. Дүйнө жүзү баарыбыз бир кемеде экенбиз. Айтматовдун тили менен айта турган болсок, баарыбыз бир кемеде экенбиз. Тиги миллион километр алыста пайда болгон вирус биздин Кыргызстанда, Бишкектеги кошуналарыбыздын, жакындарыбыздын, алым устаздарыбыздын, таанымал адамдарыбыздын өмүрүн алып койду. Карабайсызбы? Болбосо атаң көрбөгөн жерден чыккан вирус сенин жаныңда жүрөт да. Дүйнө ушунчалык таарыган мезгилде жашап атабыз. Андыктан биз баягы өзүбүздүн эле улуттук көйгөйлөрүбүз менен момундай жашай бербей, аларды сактап, аларды кастарлап, ошол эле учурда аларды баягы заман агымы менен жаңылап, дүйнө менен интеграцияда болгонубуз туура го деп ойлойм. Ал эми жанагындай адамдардын кош стандарттуу пикирлери, ал андай пикирлер айтылышы керек. Андай адамдар, андай ойлор айтылбаса, биз тилибиздин баркын, улутубуздун баркын каяктан билебиз? Алар айтышы керек, ошентип намысыбызга тийген сөздөр, чакырыктар жасалышы керек, сөзсүз. Ошондо биз ойгонобуз. Өзгөчө кыргыздар ушундай элбиз да. Биздин намысыбызга тийгенде биз ойгонуп кетебиз. Мындай учурда бири-бирибиз менен тытышып жүрө беребиз да. Анан андай пикирлер дагы айтылып турганы жакшы. Ошондуктан пикирлерге ачык болгон эле оң. Анан ушул жерден айтып кое турчу нерсе, баягы элибизге, коомго жетпей аткан азыркы нерсе, бул толеранттуулук. Ошону көп айта баштадым акыркы күндөрү. Бири-бирибиздин ишенимибизди, бири-бирибиздин көз карашыбызды, бири-бирибиздин баалуулуктарыбызды сыйлаганды үйрөнсөк, жанагындай улутка шек келтирген, тилге шек келтирген пикирлер, ойлор көп жаралбайт беле деген ойду айткым келет. Эми кыскача ушундай ой. Анан сизде дагы кандай пикирлер жаралып атат? Менде жаралган пикир ошол эле жанагы намыска тийип атпайбы? Негизи эле адамдар, негизи эле менин байкашым боюнча, биздин жерде баягы көбүнчө адамдар, мен негизи биздин жалпылап айта бербейбиз да. Кыргыздар же там өзбектер мындай деген сыяктуучу. Анан байкашым боюнча көбүнчө өзү эле ошентип эле намысыбызга өзүбүзгө тие беребиз да. Биз мындайбыз, биз тигиндейбиз, биз элебиз го деген сыяктуучу. Бирок менин намысыма тийип атат, бирок мен ошол дагы мага мындай түрткө берип атат да. Бирок ошол эле учурда эмне себептен укмуш андай баягы улуттук жактан, улуттук нерселер, баалуулуктар жактан эмне себептен биз анча өсүп кеткен жокпуз деген суроо жаралып атат да. Тиги көп эле айта беребиз го. Мисалы, менде мындай ой бар да, тил эле, ошол тил. Биз тил жөнүндө сүйлөй беребиз, көбүнчөбүз, кайра айтайын. Көбүнчөбүз тилди чечиш керек, тилде сүйлөш керек дейбиз. Бирок ошол тилде контент жаратуу жөнүндө сүйлөшпөйбүз да. Эмнегедирчи? Биз ошол жолдо кетсек жакшы болуш керек деп ойлоп атам да, ошондой ойлойм. Биз баягы улуттук баалуулуктарыбызды заманбап дүйнө агымына алып келишибиз керек да. Тилби? Кыргызча тилди өнүктүрүш үчүн кыргыз тил деген баягы декламацияларды айта берген мезгил бүттү. Биз кыргызча контент жаратышыбыз керек. Кыргызча макалаларды Википедияга жайнатып коюшубуз керек. Кыргызча жакшы дүйнөлүк адабияттарды которушубуз керек. Муну айтып эле келатабыз. Муну эл түшүнүп эле турат, бирок эмнегедир ушуга киришип кете албай атабыз да, такыр элечи. Анан кыргыз маданиятын сыйлайбыз деген, кыргыз маданиятын сыйлайбыз деген бул Манас комузду мындай угуп отура берүү эмес да, Манасты изилдөө керек. Манаста эл билбеген нерселер аябай көп. Мен мисалы үчүн азыр эми айтпашым керек эле, бирок айтып берейин. Сөз келип калды. Биз азыр жакшы бир макалалардын топтомун жасап атабыз. Жакында Манас жөнүндө жакшы бир тиркеме жасайлы деп атабыз да, жасалып атат. Анан мен ошол жака макалаларды даярдап атам. Манас эпосундагы экономика, Манас эпосундагы экология деп ушундай бир жаңылык сыяктуу киргизгим келип атат да. Ушундай аракеттер болуп атат.
бирок тилекке каршы аз болуп атат. Биз өзүбүздүн улуттук баалуулуктарыбызды, ошол эле манасыбызды, айтматыбызды, улуттук астрономиябызды, кыргыздын философиясы укмуш да. Кыргыз календарь жок эле мындай асманды карап туруп эле прогноз жазып атпайбы келаткан жылгачы. Ошол сыяктуу бир укмуш нерселерибизди бүгүнкү дүйнөнүн баягы тенденцияларын алып келишибиз керек да. Мисалы үчүн кыргыз астрономиясы деген китеп чыгарып койсоң, ал макулатура, ал окулбайт, ал тура берет. Бирок кыргыз астрономиясы деген сайт жасап, тиркеме жасап, мисалы үчүн ошол эле Манас жөнүндө тиркемелерди жасап, жана Mortal Kombat деген бойлор бар го, бир оюндар, кичинекей балдар ойногон. Ошол сыяктуу мисалы үчүн кошой менен жолойдун күрөштүргөн оюндар жасалса, мисалы үчүн неге болбосун, туурабы? Адабиятыбызды ыйлайбыз, биздин адабиятыбыз, акын жазуучуларыбыздын китептери өтпөй атат, китептер өтпөй калды, анан чыгармаларын эч ким окубай калды деп. Жазгыла сайт ачып, кыргыз антологиясынын онлайн баягы платформасын түзүп, анан ошол жака акындарыбыз ырларын жарыялап, мисалы үчүн бизде ушул улуттук маданиятыбызды бир кампага салып катып койбой, аны алып чыгып, алып келип, бүгүнкү 20-жылдын баягы нормаларына ылайыктап, бүгүнкү дүйнөдө болуп аткан окуяларга ылайыктап даярдашыбыз керек. Мен бир жолу талкууга барсам, мынтип айтышты, тил жөнүндө талкууга барсам, бир академик аксакалдар сүйлөп атат, мынтип айтышты да. Мага аябай катуу тийди. Китеп эмнеге окулбай калды деген маселеге келишти да. Анан кыргызча китептердин окулбай калган себеби интернет келди дейт. Интернет келген үчүн кыргызча китептер окулбай калды. Мен айттым, урматтуулар, дүйнө эли китепти окутуу үчүн бул кыргыздардагы болуп аткан көйгөй эмес, бул дүйнөдөгү масштабтуу көйгөй. Чын эле эл китеп окубай калды азыр. Дүйнө эли китеп окубай атат. Кантип элдер кандай ыкмаларды колдонуп атышат? Өзүнүн улуттук адабиятын сактап калыш үчүн, барып келе бериңиз, мен сүйлөй берейин. Улуттук адабиятын сактап калыш үчүн ошол интернетти каражат катары колдонуп атат да. Каражат катары колдонуп атышат. Тилин сактап калыш үчүн, адабиятын сактап калыш үчүн интернетти ортомчу бир курал катары колдонуп атышат. Биз болсо интернетти душман катары карап атабыз да. Ушул келген үчүн биз китеп окубай калдык депчи. А эл аны башка улуттар аны мүмкүнчүлүк катары жаңы бир тилди жаңы деңгээлге, өзүнүн маданиятын, өзүнүн адабиятын жаңы бир деңгээлге көтөрө турган курал катары карап атышат. Мисалы үчүн түрктөрдө сонун бир сайт бар, Anthology.com дегенчи. Бүт акын жазуучуларынын чыгармаларын бир сайтка топтоп койгон, электрондук сайтынчы. Анан бир жана жакшы эмебиз бар го, бир программалар бар го, мисалы үчүн бир ырды билбейсиң, бирок бир эле сөзүн билесиң, анан ошол сөздү жазсаң ыр чыгып калат. Алар да ошондой кылып койгон. Бир акындын ырынан бир сөздү билесиң, бирок ырдын атын билбей атасың да, ошол сөздү жазып койсоң чыгып калат. Ушунчалык баягы инновациялык эмелер жасашканда, казактарда деле бар. Билимол деген сайт, билим алды, билимол деп баягы англисче интерпретация менен жазап коюшкан. Ал жакта да ушундай сонун билим берүүчү сайтта. Бул оп-оңой, буга көп деле каражаттын кереги жок. Улуттук тил комиссиясына эми саясатка кирбей эле коелу, баягы тиешелүү органдарга бюджет бөлүнөт. Алардын акчалары бар. Ошол акчага алар китеп чыгаруу, баягы том-том кылып китеп чыгарып коюп, анан бир саналуу эле бир эмелерге таратып коюшат, өзүнүн окуу жайларына, китепканаларга таратып коюп, ошо менен токтоп калып атат. Ошол акчага сонун тиркемелерди, сайттарды жасаса болот, макалаларды жасаса болот. Бүгүнкү баланы, бүгүнкү өспүрүмдү, бүгүнкү кыргызды өзүнүн улуттук баалуулуктарына кайтарып, тааныштырып коюуга толук мүмкүнчүлүк бар. Тилекке каршы биз ошол мүмкүнчүлүктөрдү карабай атабыз. Ушул нерсе мени өкүндүрүп жүрдү. Сенин ойлоруңа кошулам. Баардык ойлор жакшы айтылды. Анан менин оюмча жанагы түңүлдүм деп атпайсыңбы аксакалдаргачы? Ошол аксакалдарга түңүлгөнүн себеби баягы бир системадан экинчи системага өткөндүн негизинде го деп атам да. Себеби Советтер Союзу деген доорду дагы жашап өттүк да бизчи. Анан ошол доордо адамдар көбүнчө баягы социализм, international баягы эл аралык нерсе депчи, мындай бир моментте, бир убакта даже элдердин баалуулуктарына дагы кол салган учурлар болуптур. Мисалы тил же болбосо элдин агартуучуларын дагы акырын басып койгон учурлар болгон да Советтер Союзундачы. Жакшы жерлери деле көп болгондур, болуп атат деп ойлойм, бирок ошол эле учурда баягы терс жактары. Анан ошону сыяктуу бир мындай башкача доордон экинчи доорго өткөн үчүн, мындай эгемендүүлүк дегенчи, алар кичине мындай дүйнөгө ачык болбой атабы. Бирок бул деле
жөн эле отмазка болуп калат окшойт. Себеби мен Жапан элдерин окуп атам да алар жөнүндө, анан айтып атат. Бирөө 90го чыгыптыр дейт. Атка минген үйрөнөм деп атат да. Анан мындай карабайсыңбы, жашоого болгон кызыгуусу, бир чети кээ бир аксакал энелердин баягы балдары деле карайт деген сыяктуу, анан мүмкүнчүлүктөрү деле болгондур. Ушундай бир жашоого умтулуу деген, Анан көбүнчө ошол себептен деп да ойлоп кеттим, анан кайра өзүмө каршы чыгат. Жакшы маселе. Эми мен жанагы азыркы айрым жаштар өтө радикалдуу көз караш карманынан картаңдардын мезгили бүттү, жаштар келсин деп аябай бир чоң чакырыктар жасалат. Чакырыктар жасала баштабады. Карачы, ушинтип бурмаланат да тилчи. Ошондуктан биз тилдин нукуралуулугу үчүн күрөшүшүбүз керек. Кимди коюп коелу бул жака? Аны монтажда өзүңүз билиңиз. Ушул жерден кыстырма. Мамлекеттик кызматкерлер нукура кыргыз тилинде сүйлөбөсө, ушинтип кайсы бир деңгээлде тилдин бурмаланышына салым кошуп калышы мүмкүн деп коелу. Ушинтип чакырук деп айтып алдым. Анан мен ошондой баягы радикалдык карылар кетсин, жаштар келсин деген баягы радикалдык көз караштардан алысмын. Мен карылардын тажрыйбасын, карылардын акылын, карылардын баягы акылы менен чогулткан, курак жаш менен чогулткан тажрыйбасы менен жаштардын энергиясын, жаштардын жаңы көз карашын баягы айкалыштырганды каалайм да. Эгер жалаң жаштарды коюп койсок, көзү жетип турган менен баягы эрки жетип турганы менен көзү жетпей турушу мүмкүн да, кайсы бир деңгээлде коркуп коюшу мүмкүн, бир тажрыйбасыз болгондугу үчүн кайсы бир көйгөйлөрдө алдырып коюшу мүмкүн. Ушул учурда биз дагы баягы муундарды жерибей, бардыгынын өзгөчөлүктөрүн эске алышыбыз керек. Ошондо биз баягы укмуш, баягы Платон менен инклюзивдүү болушубуз керек. Анан баягы Платон менен Конфуций айткан идеалдуу коомго жакындабасак дагы, кайсы бир деңгээлде жакшы коом болмокпуз да. Мен ушул пикирди карманам. Анан адамдардын умтулуусу боюнча сонун белгилеп өттүңүз. Муундар азыр өздөрү бир generation gap деп коет го. Ошондой болуп атабыз. Жаштар карылар жаштарды жерип, ушундай бир көз караштардын кагылышы болуп атат. Антпеш керек. Ачык эле болушубуз керек баарыбыз элечи. Жаштардын энергиясын колдонушубуз керек, карылардын акылын колдонушубуз керек. Анан сөзсүз түрдө адам баягы өзүн жаңылап туруш керек, сөзсүз түрдө. Кайсы куракта болбосун адам жаңыланып туруш керек. Жапондор мисалы үчүн 95 экен деп атасызбы? Ат мингенди үйрөнөм деп атат. Андай мисалдар мен аябай көп уктум. Мен агайларым баягы таныш байкелер бар, Японияда окуп келгенчи. Аябай таң калып, ушундай бир энтузиазм менен келишет да. Ой, мен бир абышкага жолуктум, 80де экен, пиано ойногонду үйрөнөм деп атат деп, ушинтип ооздорун ачып келген агайлар менен көп эле өздөштүрдүм. Азыр сизден да угуп атам. Анан мындан кандай сабак алышыбыз керек? Адам жаңыланып туруш керек. Ой, биз эми карып калдык, болду, биздин мезгили бүттү деген сөздү мээден чыгарып салыш керек. Биз азыр ошол көйгөй. Кичине эле 40тан ашып калган адамдар болду, эми биздин мезгили бүттү да, эми силерде. Эмнеге? Жашооң бүтө элек да. Эгер сен адам орточо эсеп менен 80 жыл жашаса, 40ка чыккан кишинин дагы ошончо өмүрү бар экен да. Анан биздикилер дароо ошону жокко чыгарып салат да. Болду, биз карыдык. Жок, бизде өнүкпөй атканыбыздын дагы бир себеби ушул. 40тан чыккандар бүттү таштап салат. 40тан өткөндөр бүттү таштап салат. 50дөн өткөндөр болду. Такыр эле мындай эле таштап эле эч нерсе менен алектенбей, кызыгууларын өнүктүрбөй, Мисалы үчүн 50дөн өткөн байкелерди, эжелерди карасак, алардын хоббиси деле жок. Бир нерсеге деле кызыгышпайт. Бир бизнес баштайлы, бир меценаттык кылалы деген сыяктуу, бир саякаттайлы деген сыяктуу көз караштарды мен укпайм да көп. Болду, эми биз балдарды чоңойтолу деп ушул неберели бололу деп ушундай бир бытовой деңгээлде эле сүйлөп калды да. Орой айтсам катты тийсе кечирим сурайм. Баягы күнүмдүк эле тиричиликтин деңгээлинде сүйлөп атабыз да. Пландарды кенен коюп, мен 50ге чыкканда мындай кылам, 60ка чыкканда мындай кылам деген сыяктуу пландарды кое албай атканыбыз бул чындап эле өкүндүрөт. Анан ушул нерсе баягы муундар арасындагы кагылышууга алып келип атканы ушундан да. Ошондуктан жаш өзгөчөлүк деген бул болгондо баягы формалдуулук болуш керек. Ал көп нерсени чечпеш керек. Мисалы үчүн өткөндө мен бир жумуш караштырып, жумуш чыккандан барып собеседованиядан өтүп атам да, интервьюдан өтүп атсам, менден эч нерсени сураган жок. Билимимди, аты жөнүмдү сураган жок. Канчадасың деди.
канчадасың деп биринчи суроосу эле канчадасың болду. Мага бул катуу тийди. Менин жашымда эмне кыласың? Мен жумуш бер деп келдим да, мен иштейм деп келдим да. Ал бул жерде жаш өзгөчөлүк кандай мааниге ээ болуш керек? Эгер мен 40тан өтүп калган болсом, жумушка албай коет беле. Туурабы? Мисалы ушундай бир ойлор кетти да. Мен мунун көзүнө аябай жаш көрүндүмбү деген сыяктуу бир түшүнбөстүктөр жаралды. Өткөндө мен Facebook'та бөлүштүм. Аха. Токтоп калдыбы? Өткөндө Facebook'та мен бөлүшүп койдум. Джузеппе деген италиялык аксакал 98-деби, 96-дабы университетти бүттү. Көрдүм. Көрдүңүзбү? Көрдүм. Учурунда окуй албай калыптыр. Жарды үй бүлөдө төрөлүп, ата-энеси окуусун төлөй албай калыптыр. Анан эми окуйун деп атканда согуш башталып калыптыр. Анан согуш бүтүп, тынчтык заман келип, дагы окуйун деп аракет кылып атканда дагы бир согуш, конфликттер чыгып, ушинтип такыр баягы тынч эмес заман болгон үчүн өзү дагы баягы социалдык баягы дарамети төмөн болгон үчүн окуй албай калыптыр. Анан ошол кыялын 2014-2015 жылы кайра окуйм деген баягы каалоосу күчөп, анан быйыл окууну бүтүп диплом алган видеосу жүрөт. Көзүмө жаш тегеренип кетти да ошол видеону көрүпчү. Кандай адамдар бар, кандай ал астына кээ бир хейтерлер, кээ бир баягы пессимист адамдар жазып атат. Эми мунун ар жакта чычкан жашында өмүрү калса эми эмне окуп атат депчи. Кеп өмүрдө эмес, кеп жашта эмес да. Кеп бул адамдын өзүнө болгон сый урматы. Адамдын өзүнүн каалоосуна болгон сый урматы. Бизде көп адамдар жашка чектеп туруп өзүнүн каалоосунан баш тартып коет. Мисалы үчүн 50 жашта футбол ойногусу келет да. Ай мен эми карып калдым да, мага жарашмак беле деп баш тартып коет да. Эмнеге баш тартат? 50-гө чыксам эмне болуптур? Ойной бер да, жыргапчы. Кээде улуу болгон үчүн баягы унчукпай каласың, бирок ушундай ойлор келет да. Ой, жаш деген бул жөн эле формалдуулук. 19 жашында, 15 жашында миллионер болуп койгондор бар, туурабы? Ошондуктан курак жашка байланыштуу, баягы өзүм аябай ушул боюнча куракка байланыштуу көп эме угуп жүргөн үчүн кичине ушундай бир крик душу болуп кетти. Бирок жалпы ушул жаш курак боюнча стереотиптик ойлордон арылышыбыз керек деген ойду айткым келип атат. Ооба, жакшы видео болгон. Негизи эле мындай карап отурсаң ал адамдын кебетеси эле эмес, ал формасы эле эмес, келбети эле эмес, ал ичинде дагы бир нерсе бар да. Адам эмеспи? Анан окууну бүтүп аптыр. Эми сенин коомдук иштериң жөнүндө сөз кылсак, баягы сен деле сүйлөй берейин, баягы бизде неме да мындай неформалдуу баягы кыргызча оңой деген сонун долбоорду баштаптырсыңар. Тиги Жайнагүл экөөңөр баштаптырсыңар, бул жака Инстаграмын калтырып коелу. Бул долбоорду мен көрүп чыктым да. Эми кээ бир темаларды билген үчүн көрбөй калдым, билем деген сыяктуу, бирок биринчи экинчисин көрүп чыккандан кийин түшүндүм. Аябай жакшы алып барыптырсың. КТРКнын базасында ишке ашырыптырсыңар, КТРКдан элден көргөздү да. Негизи муну өз алдынча тартып, анан КТРКга баягы сунуштадык да, чыгарып бергиле, эфирге чыгаргыла депчи. Келишим түзүп, анан чыгарып беришти. Вот анан ошону кандайча келип калды, эмне себептен, анан кантип ишке ашырдыңар? Ишке ашыруудагы процесси жөнүндө дагы жалпылап айтып кетсең. Жакшы болот. Мен ушул кыргызча оңой жөнүндө сүйлөгөндү аябай жакшы көрөм. Анткени бул менин эң алгачкы долбоорум да, автордук долбоорум. Буга чейин көп эле долбоорлорго алып баруучулук кылып, редакторлук кылып, субтитрлерин которуп берип, ар кандай программалардын, берүүлөрдүн ушинтип катышып жүргөм, бирок кыргызча оңой баары баягы жан дүйнөмө жакын да. Анткени мунун баягы сценарийин өзүм жаздым, өзүм чуркадым бүт бардыгына. Жайнагүл эженин жардамы, ал баягы продюсерлик милдетти аткарды. Уюштуруу иштерин, келишим түзүү, демөөрчүлөрдү табуу, өнөктөштөрдү табуу сыяктуу. Анан калган баягы мазмундук жагын баарын өзүм алдым да. Анан режиссер деген жок эле, баягы оператор балагай экөөбүз улам көрүп, улам өчүрүп атып ушинтип жасаганбыз. Эми бул идеяга кантип келип калды? Мен 10 класста олимпиадага катышкам, кыргыз тил адабияты боюнчачы. Анан ошого даярдык көрүп атканда мен менен эми башка предметтен катышкан балдар да бар эле да. Анан алардын даярдыгы кандай болду?
онлайн сабактарды көрүшөт. YouTube'га кирип туруп, мисалы үчүн, документальный тасмаларды көрүп тарыхтан даярданышат. Khan Academy, Udemy деген баягы онлайн курстардын жардамы менен онлайн курстарды алып, ошонун негизинде даярданышат. А кыргызчанда материалдар, онлайн материалдар жок да, видео сабактар жок да. Химия за 5 минут деген каналдар бар. Оор теманы бир жеңил эле түшүндүрүп коет бат элечи. Аны балдар ошентип даярданышты да. А мен болсо баардыгын баягы китептерден маалыматтарды чогултуп аттым. Анан убакыт аз калганда ооба, анан мугалимдердин тапшырмасын аткарып, Ажар Раимова деген эжекебиз даярдады. Анан чогуу даярдап, анан ошондо бир ой келди. А эмнеге мен ушинтип интернет аркылуу кыргызча бир маалыматтарды чогултуп бир билим ала албайм деген ой келди да. Эмнеге кыргызча YouTube'га Кыргызстан деп жазсаң, революция, саясий видеолор ушулар чыгат да. Анан жана политический фигуралардын портреттери чыгат. Анан ой келди, кыргыз тили десең такыр баягы илгери кеткен репортаждар, сюжеттердин видеолору чыгат. Анан ой келди, кой, бул жагына бир кичине бир айсбергдин четин буруш керек, бузуп көрүш керек дедим да. Анан ошол идея менен жүрдүм. 11-класс болдум, идея жүрө берди. Анан 11-ди бүткөндөн кийин кириштик. Дароо эле баягы Жайнагүл эже менен ага чейин интервью аркылуу таанышып калганбыз. Аны менен байланышып экөөбүз кириштик. Баягы эмне керек, эмнелерди жасашыбыз керек планды түзүп туруп анан баштадык. Менде уже окуп жүргөн кезде жаралган идея болгон үчүн менде идеялар бышып калган болчу. Эмнелерди алып чыгам, эмне кандай форматта болот, бир визуализация бар болчу менде. Анан ошонун негизинде эле иштеп кеттик, Кудай буйрса жакшы. Анан бул берүүнүн негизги өзгөчөлүгү эмне? Баягы мектепте 3, 4, 5 сабакта өтүлгөн теманы мен 10 мүнөттө, 8 мүнөттө түшүндүргөнгө аракет кылам да. Өтө оор болду сценарий жазыш. Мен баягы өзүмдүн энтузиазмыма алдырып коюп, чоң долбоор баштап алыптырмын. Чынында кыйын болду. Бирок жөндөп кетти. Окшошуп кетти. Ажар эже кайра өзүнүн мугалимимди редактор кылып дайындап, ал эже менин сценарийлерин аябай талдап берип атты. Мен өзүм жазып берем, аны эже талдап берет. Анан мен аны кайра баягы развлекательный форматта. Эми ал мындай эле окуй берсең, ал скучный бир кызыксыз сабак болуп калат. Азыр көргөзүш керек болот го креатив. Анан аны баягы инфографикасын жасап, ушундай кылып баягы жаңылыктарды кошуп койдук. Ошентип анан жаралып калды, Кудай буйрса. Анан пандемиядан улам токтоп калды. Буйрса уланат. Спонсорду издеш керек. Ушул жагы кичине кыйнап атат. Буну сиз айтсаңыз да. Нурболоттун долбооруна эгер спонсорлор болсо кайрылып коюңуздар, бул жакта. Же болбосо описание кыргызча айтаган сүрөттөмөсүнө шилтемелерди калтырып коебуз. Кыргызча оңой долбооруна дагы шилтемелерди ыргытып кетебиз ылдый жагына. Негизи аябай жакшы долбоор баштапсыздар. Анан баягы кандай десем, айтып кетпедиңби жанагы революция чыгат экен депчи. Бир маалда мен дагы баштап аткан болчумун да, тиги More About Kyrgyzstan депчи. Кыргызстандын сүрөттөрүн чыгарып анан поисковикти алдайын дегем да. Неме Кыргызстандын сүрөттөрүн жыйнап бир базагачы, сайттагачы, кабагадачы. Анан бүт баарына Кыргызстан деп жазып описаниелердечи. Анан Mac Kyrgyzstan деп. More About Kyrgyzstan деген сыяктуу да. Анан ошентип аракет кылгам да, анан мындай карап отурсам экөөбүздүн бир окшош жерлери өзгөрүп калат экен. Революция жана күйүп, желек болуп чыгат го. Анан карап отурсам чет жактагы биздин жарандарыбыз деле бар экен да. Көптөгөн кыргыз тилде сүйлөгөн кадимкидей эле анын баарынын эле биз Кажы-Кужуга канча подкаст жаздырдык, көптөгөн подкаст жаздырдык. Аларда чет жакта жашаган адамдар бар да. Анан баарынан эле карасаң, баарынын бир жүрөгүндө бир нерсе бар да, мындай энет, жер, энет, тил, аркы-берки деп бир сезимди сезип турам да. Анан ошо чет жактагы биздин жарандарыбыз менен бир чогуу бир нерселерди кылсак болобу? Жесен чет жактагы жарандарга мүмкүн кайрылып кетебиз азыр. Чогуу. Чет жактагы жарандар менен чогулуп бир нерсе, негизи эле ушул чогулуп деген сөз мага аябай жагат да. Чогулуп бир нерселерди жасаганчы. Мен көп эле иштерди баштап жүрөм да, мисалы үчүн социалдык кандайдыр бир долбоор баштайлы деп жүрдүк. Билим берүүчү сайттарды түзөлү деп жүрдүк. Кыргызча оңой ошол эле, мисалы үчүн. Мен дайыма бир команда менен иштегенди жакшы көрөм да. Ошол учурда баягы долбоор, анан
долбоордо ишке аша берет, анан мындай жакшы нетворкинг болот да, мындай сөзсүз бирөө менен баштасаң жакшы да. Бул эмне болот азыр? Кесесизби? Кала берсинби? Мейли. Негизи мага ушул чет өлкөдө жүрөбүзбү, Кыргызстанда жүрөбүзбү, баарыбызды бириктирип турган бир нерсе болушу керек да. Анткени биз улутташпыз. Бир мамлекеттин өкүлдөрүбүз, туурабы? Тарыхыбыз, баягы түпкү тамырыбыз бир. Канчалык деңгээлде баягы заманбап тенденциялар менен сүйлөп атпайбызбы? Көз карандысызмын, анан эч кимден көз каранды эмесмин. Мен өзүмдүн жашоомдун өзүм түзүүчүсүмүн депчи. Ооба, албетте, ар бир адам тандоого укуктуу, ар бир адам өзүнүн жашоосунун өзү режиссеру. Бирок бул жеке индивидуалдык нерсе да. Ал эми баягы коомдук, улуттук алкакта карай турган болсок, биз кайсы бир деңгээлде баарыбыз бири-бирибизден көз карандыбыз. Ошондуктан чет өлкөдө жүргөн мекендештерге, чет өлкөлүктө жана өлкөбүздүн ичинде жүргөн дагы бардык мекендештерге айта турган нерсе ынтымактуу болушубуз керек. Бири-бирибизге сылык болгонду, бири-бирибиздин пикирибизди, бири-бирибиздин идеябызды сыйлаганды, анан бири-бирибизди колдогонду үйрөнүшүбүз өтө маанилүү деп ойлойм да. Мисалы үчүн мен өзүмдүн идеям менен жүрөм, мисалы үчүн, туурабы? Сиз өзүңүздүн идеяңыз менен жүрөсүз, дагы бирөө өзүнүн идеясы менен жүрөт. Анан биз бири-бирибизге атаандаш болбошубуз керек. Биз тескерисинче мамиле куруп, алака жасап, бир ынтымакка келишибиз керек. Мен шайлоону ушул үчүн жаман көрөм. Ар ким өзүнүн амбициясы, ар ким өзүнчө партия. Эмне кереги бар дейм да? Сен тиге добуш бережем бо? Эмне кереги бар? Акыры баары бир элдин, бир мамлекеттин башына келген атышат, туурабы? Ошондуктан баягы биригүү болсо, ынтымак болсо, адамдын жеке инсандык бир касиеттерин эмес, улуу идеяларды талкуулаганды үйрөнсөк деген ойду айткым келет да. Майда адамдар бири-бирин талкуулайт, бийик адамдар идеяларды талкуулайт эмес. Биз идеяларды талкууласак, конструктивдүү диалог курсак, ошолорду бири-бирибиз менен жасасак, анан ынтымакта болсок деген эле кайрылуу жасагым келет. Анан жалпысынан ушул биздин баягы алдыга жылбай атканыбыздын дагы бир себеби бири-бирибизге колдоо көрсөтпөй атканыбыз да. Ар бири өзүнчө бир мамлекет болуп алгандай да. Сен мага тийбе, мен сага тийбейм, жок. Диалог куралы, ачык бололу бири-бирибизге. Менин долбоорум сага жактыбы? Кел колдо. Менин идеям сага жактыбы? Сенин идеяң мага жактыбы? Мен барып сени колдойм. Ушундай бир идеология деген сөздү жага бербейт мага. Баалуулуктарыбыз окшош болсо, бир баалуулуктун астында чогулсак, менимче көп нерседен утат элек. Анан мен дагы сенин сөздөрүңө кошо кетет элем. Чет жакта жүргөн багы биздин мекендештер дагы негизи эле жардам бергенге мындай өлө шыктуу экен да. Чет жакта жүргөн. Анан чогулалы баягы кача жок дегенде материалдык болбосо дагы менталдык, моралдык жактан баягы бири-бирибизди колдоп туралы. Анан албетте дүйнө жүзүндө мен көп ишенбей кетем кээдечи мындай баягы расалык көйгөйлөр жакын арада чечилет, баягы этникалык аркы-берки нерселерчи. Баягы Европада деле, Америкада деле азыркы учурда Трамптын сөзүнөн кийинби баягы анти-азиялык бир настройлор болуп кетип атпайбы? Анан баягы ошого жараша кайсы бир учурда пандемия деле көргөздү. Кайсы бир учурда мындай барчу жериң болуш керек го деп ойлоп атам да. Анан ошо жакшы мамиледе болуп баягы сен айткандай жок болбой калдык, болду деп кечке эле неметип кетип калбай, белгилүү учурда мындай бир боло калгандай, Белгилүү учурда эмес, дайыма белгилүү бир оору чыкканда эле эмес. Дайыма азыр деле мисалы үчүн бирибизге эми сылык бололу десе эле, баягы ынтымактуу бололу десе эле, чоң нерселерди эстетпешибиз керек. Кошунаңа, досуңа, биз керек болсо кошунабыздан кабар албайбыз да. Ар ким өзүнүн квартирасына кирип кетет, бүттү. Мен мисалы үчүн эми элге акыл үйрөтүп атам, бирок өзүм деле ошондоймун да. Мен мисалы үчүн баардык эле кошуналарымды тааный бербейм. Саламсыз өтүп кетесиң, болду ушул эле да. Ошондой болбой бир ачыктык болсо деген ой. Ушул нерселер бизге бир аз жетишпей турат да. Анткени биз баягы баалуулуктарыбыз алмашып кетти.
өткөндө Жолдош Турдубаев деген агай жакшы нерсе айтты, баягы баалуулуктардын пирамидасы депчи. Адамдарга эң керектүү нерселер башында туруп, анан материалдык нерселер астында жайгашы керек да. Ошол тестирисинче болуп калды да. Биз материалдык нерсеге көбүрөөк басым жасап, жөнөкөй мамиле куруу, достошуу, сүйүү деген сыяктуу бир баалуулуктарды ырактап кеттик да. Ошондуктан материалдык нерсенин бул түбөлүктүү нерсе эмес экенин түшүнүп, канчалык деңгээлде бул өтө баналдуу сөздөр. Бул жерде философтор, жазуучулар, өзүнүн акылы сезгендин баары бул жөнүндө сүйлөгөн. Ошондуктан балким ушул сөз көп айтылган үчүн таасирин жоготуп койгондор. Бирок жаңы чындыгы ушул. Биз адам катары жөн эле жашай беришибиз керек. Бири-бирибизди колдоп, бири-бирибизге урмат сый менен, туурабы? Бири-бирибизге үстөмдүк кылып, бири-бирибиз менен атаандаштын кереги жок. Эмне кереги бар? Ынтымакта эле баягы бир деңгээлдин адамдары сыяктуу эле, бир деңгээлдин адамдары сыяктуу эмес, бир деңгээлдеги адамдардай болуп эле жашай беришибиз керек деген ойду айтып кетти. Ошо, анан чоң рахмат Нурболот келип бергениңе. Ушун менен биздин подкастты аяктайт болушубуз керек. Эскерте кетсем, бул подкаст биринчи жолу видео форматында чыгып жатат интернетке. Колубуздан келишинче дагы мүмкүн Нурболот менен дагы чыгып турат болушубуз керек. Ылдый жакка шилтемелерди калтырып коебуз. Анан силер менен коштошпойбуз. Кийинки көрүшкөнчө. Так.